Bismillah. Bismillah. Bismillahi walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi thumma ma'ad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly Müslüman bir-toğanlar, Allah Taala'dan ümit kılıp, Allah'ın soğuğunu ümit kılıp, rahmatını ümit kılıp kerek, bardıq pendelerin Allah Taala bugün kılgan ümitlerin, bardıq kılatırgan bataların, tileklerin kabulga bolsun. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de mınday deydi, Nisa surasında لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ Erkek adamlarga ata-enesi жана жакындары калтырып кеткен, бул үйдөн кетип калтырып кеткен, артынан калган байлыктарында үлүштөрү бар дейт эркектердин. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ жана ошондой эле аялдарга дагы артынан ата-энеси өлүп, же болбосо жакындары өтүп кетип, бир байлык акча калтырып кетсе, аял кишилерге да андан үлүш бар дейт. Насибан мимма калла минху ау касур, көп болсун, аз болсун айырмасы жок. Калган нерсеси байлык, же болбосо мурасы дейбизби? Арабча тарика деп коет, калган нерсеси көп болсо дагы, аз болсо да эркектин дагы, аялдын дагы ошол өзүнүн үлүшү бар. Бул жерде азыр эле калып берем, кичинесине берип коелу, же чоңуна берип коелу, же эркегине же болбосо жалгыз кызы бирөө эле, баласы көп эле кызына берип коелу, жок, андай эмес дейт. Ар кимдин аз болсун, көп болсун, ошол жерде өзүнүн ала турган үлүшү бар дейт Аллах Таала. Насибан мафруда, белгиленген бир үлүшү бар, жана парз кылынган үлүшү бар. Урматтуу мусулман бир-тоғандар, азыр Мурат эке айткандай эле, бүгүн жума хутбабыз ушул шариатта болгон бир өтө бир зарыл болгон амалдардын бири. Динибиз өтө бир басым жасаган иштердин бири. Биздин коомчулукта тилекке каршы бүгүн кош көңүлдө калып кеткен бир шариаттын бир жоболорунун бири тууралуу бир аз сөз кылабыз иншалла. Албетте мурас илими тууралуу бул жарым саатта бул илим деген бул сааттарды талап кылган илим. Жарым саатта жалпы түшүндүрүш боюшу оңой эмес. Ичинде ар кандай бир математический дейбизби, ошол сыяктуу бир өзүнүн иштери бар. Ал тууралуу сөз кылбайбыз иншалла. Бүгүн биздин кыла турган сөзүбүз ушул илимдин фазилети. Мусулмандар өздөрүнүн динин кадырлап билбеген, дининде кандай бир чоң иштер бар экен. Ошону элдерге бир аз жеткирип коюу, ачып берүү максат. Жана ошондой эле ошол артынан адам өтүп кеткенден калган мурасты кантип бөлүштүрүш керек, жана ага байланыштуу бир аз маселе тууралуу сөз кылабыз иншалла. Жогоруда келген аяттын түшүү себеби эмне болгон? Бардыгыбыз билебиз, исламга чейин жахилият доор, караңгылык доор болгон. Пайгамбардын заманында караңгылык доор деп коет эле. Караңгы деген адам жарыкта жүрө албагандай, тирүү жарыкта жүрсө да бирок караңгыда жүргөндөй болуп элестетти өзүн. Себеби жалаң бузукулуктун үстүндө жашоо болчу. Эч ким өзгөлөр ушундай жашыруу болбосо керек. Кыздарын тирлеп көмүп өлтүрүп койгондук, ата-энесине болгон актык, жакшы мамиле кылбагандык, эң негизгиси аны жараткан затка шерик кошкондук деген Меккеге толуп кеткен заман эле. Керек боло бүгүн биз барып, ыйык деп табап кылган Кабанын ичине жүздөгөн буттарды адамдар сыйынган айкелдерди коюп алган заман эле. Ошол заманда аялдардын да укугу тебеленген, тепселенген заман эле, урматтуу мусулман туугандар. Бүгүн тилекке каршы кээ динди жаман көрсөткүзүп келген адамдар, мусулмандарга өзүнүн динин кара кылып көрсөткүзүп келген адамдар, анча-мынча жүрөгүнө ыйман толуп отурбагандар, анча-мынча ыймандын, исламдын кадырын билип, маңызын түшүнбөгөн адамдар, жана диндин душмандарын сөзүн сүйлөгөн адамдар ислам аялдардын укугун тепселейт дейт. Бүгүн ислам аялдарга укук бербейт дейт. Бүгүн ислам мусулмандар аялдарды колдон келишинче басынтып деген чакырыктар жүрүп атат. Бул чын-чынына келгенде бул биздин коомчулуктун жарымы аялдар. Ар бирибиздин апабыз бар, ар бирибиздин эжебиз бар, ар бирибиздин кызыбыз бар, ар бирибиздин карындашыбыз бар, жана жаныбызда бир жарыбыз бар. Чындап эле бүгүн мусулмандар аялдардын укугун тепселеп атабы?
Шындап эле мусулмандар ислам аялдарды басынтабы деген маселе, урматтуу мусулман биртугандар. Ушул аяттын түшүү себеби ушул маселе болчу. Исламга чейин караңгылык доордо арабтарда аялдарга мурас бербейт болчу. Себеби мурасты жалаң бойго жеткен эркек адамдар эле алчу эле. Анын болгон себеби алар жортул болгондо, уру-уру болуп чабышканда, уру-уру болуп урушканда, мекенди коргогондо эркек күчү барлар гана коргойт, башка аялдар корголбойт бул нерсени. Аялдардын колунан ал иш келбейт деп, аялдарды мурастан тыйып отур эле. Бай болсо дагы, жалгыз кыз болсо да бербейт болчу. Жана ошондой эле жаш балдарга да бербейт. Урматтуу мусулман биртугандар, бул аяттын түшүү себеби тууралуу уламалар айтышат. Сабит ибн ал-Кайс, Аус ибн Сабит ал-Ансари деген сахаба болгон. Ошол киши дүйнөдөн кайткан кезде артынан аялын, анан 3 кызын калтырып кеткен. Ал өткөндө артынан бир байлыктар калды эле. Бурасы калды эле. Калган учурда баягы Аус ибн Сабиттин жакындары, туугандары келип туруп, кыздарына дагы, аялына да кокот тийин, бир да тийин кармап койгон эмес. Бардыгын өздөрү тартып алган болчу. Анан баягы аял арызданып пайгамбарга келди. Я Расулулла, ошол заманда адамдар пайгамбарга келип маселени чечтирет эле, урматтуу мусулман туугандар. Демек биз бүгүн маселени чече турган пайгамбар. Пайгамбар бүгүн жок болсо, пайгамбардын асыл сөздөрү бар биздин жашообузда. Ар бир маселени чечип берет пайгамбар. Пайгамбардын астына келип, Я Расулулла, мен күйөөм кайтыш болду. Күйөөм кайткан учурда мен бар элем, артынан 3 кызыбыз калып кетти кошулуп. Күйөөм ошол жерден байлыктар калып кетти, артынан жакшы эле бир акча калтырып кетти эле, байлык. Эми ошону башка бир туугандары келди дагы бизге бербестен өздөрү алып алды. Жейин десек, кызыбызга, балдарыбызга берейин десем, эчтеке жок. Жегенге ичирейин десем, ичиргенге эчтеке жок. Себеби байлыктын баардыгын алар тартып алып койду. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ушинтип айтканда, Аллах Таала ушул аяттар түшүрдү. Эркектерге эгерде жакындар ата-энеси өтүп кеткен болсо, калган нерседен үлүшү бар, жана ошондой эле аялдардын да артында калган нерседен үлүшү бар деп аят түшүрдү. Бул деген Аллах Таала ислам аялдарга укук берди. Аялдар исламга чейин байлык алганга, мурас алганга акысы жок болсо, бүгүн айтып аткан тең укуктуулук болбогон болсо, ислам ошол укукту алып келип берди бүгүн аялдарга. Бүгүн биздин арабызда ушул маселе жок болгону менен 15ге жакын араб мамлекетинде кадимгидей мыйзам ченемдүүлүк болуп, мамлекеттик мыйзамда ушул мурас иштейт. Урматтуу мусулман биртугандар, демек ислам эч качан бирөөнүн укугун темселебейт. Ислам ар бир адамдын өзүнүн ордуна коет жана укугун берет. Бүгүн биз аялдарды укук беребиз деп отуруп, аялдарга зулумдук кылып койдук, адилетсиздик кылып койдук. Чын-чынына келгенде бүгүн биздин аялдар суукта, ызгарган шамалда көчөдө пикетте жүрөт бүгүн, урматтуу мусулман биртугандар. Бул аялдын акысын бергендик эмес, бул аялды кордогондук тетиризинче. Ошол үйдө отуруп, жылуу жерде балдардын тарбиясын берип, күйөө таап келгенде жей турган аялды биз көчөгө чыгарып койдук, чыккында пикет кылын деп. Ислам аялдарды эч качан бул жака чыган эмес, буйрубайт. Бүгүн тең укуктуулук деген адамдар көчөгө чыгарып койду ушундай, урматтуу мусулман биртугандар. Демек, ислам аялдарды ар дайым укугун коргоп келген. Балким биз мусулман катары укугун балким бербегендирбиз. Бирок ислам ар дайым аялдардын жана жаш балдарга укугун берип келген, көтөрүп келген ошол нерсе. Урматтуу мусулман биртугандар, мурас илимин өзгөчөлүгү. Мурас илими деген кандай бир артыкчылыктары бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат, Ибн Масуд радhiyallahu айтат, пайгамбарыбыз айтты дейт. Таалламул Кур'ан ва алимухун нас. Пайгамбар бизге кайрылып айтат, урматтуу мусулман биртугандар. Ошол заманда пайгамбардын айткан сөзү бүгүн ар бир мусулман менен кыргызына, өзбегине, тажигине, орусуна, кытайына бардык жер бетинде мусулман адамга тийиштүү. Пайгамбарыбыз Куранды үйрөнгүлө деди. Куранды үйрөнгүлө деди. Пайгамбар буйруп атат. Куранды үйрөнгүлө, урматтуу мусулман биртугандар. Куранды окуп койгула өлүктөргө деген жок. Куранды үйрөн, ичиндеги өкүмдөрүн кара, окугун. Ар бир жерде Аллах кааласа, ар бир заманга, абалга байланыштуу өкүмдөрдү айтып берген. Ошону окуп үйрөнгүлө дагы, анан элдерге ошону үйрөткүлө. Ал деген бүгүн өткөн адамдар Куран окуп багышта да болбойт деген сөздү айтпадым мен. Ал деген Курандын келген негизги маңызы ал эмес болчу. Негизги маңызы биздин жашообуздун нугун көрсөтүп бере турган китеп эле, Аллах түшүргөн китеп эле.
Ошон үчүн Аллах Таала Куранды мактап, сыпаттаганда Куранда Танзилу мин хакимин хамид, мактоого татыктуу болгон данышман заттан түшкөн Куран китеп dedi. Danışman zattan, adamın oyundan çıkan emez. Danışmanlık demek, buğa niye verişti, buğa niye verişti, bu uçurda kanday alıştı, tigil uçurda kanday alıştı, Kur'an Allah'tan gelgendikten öte жақсы biletti. Bugün biz aytабыз, bir жақсы söz var, köp kitep okuyan adamdın aң сезimi өсөт, астыга жылат дейбиz. Тура. Бул да тура сөз. Бирок ошол köp kitepтердин ичинен эң негизги бул Kur'an. Kur'anды маанисин түшүнүп, ичиндеги ар бир аяттын түшүнүп окуган адам астыга жылат ар дайым. Себеби Куранда өткөн адамдардын кабары бар, бүгүнкү адамдардын кабары бар. Куранда ата менен баланын мамилесин айтып берген Аллах Таала. Баланы кантип тарбиялаганды Куран сага көрсөтүп берди. Коомчулукту кантип башкарганды Куран көрсөтүп берди. Атаң менен, аял менен күйөөдүн ортосунда мамилени Куран көрсөтүп берди. Жашообузда ар бир керек болгон көз ирмемдин баардыгын Куран эскертип берген. Эгер ошону көрүп окуган адам, демек ошол адам чындыгында астыга жылат, өсөт. Пайгамбарыбыз ошон үчүн Куранды үйрөнгүлө, башкаларга үйрөткүлө dedi. Wa ta'allamul faraid, жана мурас илимин үйрөнгүлө. Wa allimuha, жана адамдарга ошол нерсени үйрөткүлө dedi. Fa inni imrun maqbudun, мен чындыгында өлө турган эле адаммын, жакында өлөм, кетем бул дүйнөдөн дейт. Wa al-ilmu marfuun, бул мурас илими кийин бара-бара көтөрүлүп кетет dedi адамдардын ичине. Wa yushik an yahtalifa ithnan fil farida. Gelecekte ушундай бир заман болуп калат, эки адам келет дагы мурас жөнүндө талашып калат. Буга мындай бериш керек, жок, буга мындай бериш керек. Бул жакын эле, жок, тигини жакын эле деп адамдар эки адам келип ушул илим тууралуу талашып, бири-бири менен тартышып калат. Wal masalati fala yajidana ahadan yukhbiruhuma. Ошол заманда ал экөөнө бирөө мындай чечилет дей турган адамды таппай калган заман келет. Эртең илим кетип калат. Демек, бүгүн ушул илимдин фазилетин пайдаланып, үйрөнүп окуп калыш керек. Урматтуу мусулман биртугандар, бардыгыбыз билебиз. Аллах Таала Куранда ачып карасак, намаз тууралуу айтканда акимус сола, намазды тургузгула деп болду. Аллах Таала бир да аятта намазды пешинде мынча оку, багымдатта мындай оку, асырда мындай оку, куктанда мындай оку деп айткан жок. Болгону намазды тургузгула dedi. Ваат закатты бергиле dedi. Канча закат беришти? Байлыгынан, соода саттыктан канча, эгинден канча, да мал, жандыктан канча, да башкасынан канча закат беришти? Куранда Аллах Таала эскерген. Жөн эле закатты бергиле dedi. Kuranda Allah Taala acılık kılgıla dedi de ança-munça bir jörөгөлөрүн айтып койду, бирок жалпы acılıkты кантип үйдөн чыгып барып келгенге чейин айткан жок. Бирок Аллах Таала бир илимди, бир маселени эки чикине чейин өзү айтып эле койбостон. Сен мынча ал, сен мынча ал, сен түкүнчө ал деп бөлүп берген мурас илим болчу мусулман биртугандар. Аллах Таала Ниса сүрөсүн бүгүн үйүңөргө аркада Курандын кыргызчасы бар. Бардыгыбыз менен колдон келет. Алып туруп Ниса деген сүрөнү ачып окугула, Аллах Таала ошол жерде ата канча үлүш алат, апа канча үлүш алыш керек, баласы канча алыш керек, кызы канча алыш керек, кызы экөөбүздө канча алат, үчөөбүздө канча алат, күйөө канча алыш керек, аял канча алыш керек, акесин үкөөсү канча алыш керек. Ар бирин адамдын өзүнүн ала турган үлүшүн чектеп берген. Ушундай китептин кадырын билбеген адам кандай болот, урматтуу мусулман биртугандар? Демек, Аллах Таала ар бир маселесин мурастыктан өзгөчө берген, бул илимдин артыкчылыгы өзгөчөлүгү мына ушунда. Жана ошондой урматтуу мусулман биртугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи башка бир хадисинде айтат: "Таалламул фараид ва алимух." Илим, мурас илимди өзүңөр үйрөнгүлө, башкаларга да үйрөткүлө. Фа инна нисфул илм. Чындыгында бул илимдин жарымы деп. Пайгамбарыбыз хадисинде деген Ихлас сүрөсүн жаттагыла, үйрөнгүлө, окугула, чында бул Курандын 3төн 1 деген да. Бирок бул хадисте пайгамбарыбыз мурас илимди үйрөнгүлө, бул чындыгында илимдин жарымы dedi. Бул бара-бара унутулат. Менин үммөтүмөн эң эле биринчи алынган илим ушул мурас илими dedi. Урматтуу мусулман биртугандар, пайгамбардын 14 кулун мурун айткан сөзүн бүгүн биз тастыктап отурабыз. Ушул жерде отурганыбыздын кимибиздин үйүбүздө исламга жараша, мусулманчылыкка жараша, Куран сүннөткө жараша мурас бүгүн бөлдүк. Ушул жерде отургандын болбоо деген 70-80% атасы өткөн же, апасы өткөн же, үкөзү өткөн же, баласы өткөн же, бирөөсү өткөн. Кимибиз ушинтип мурасты бөлүп бердик биз. Аллах Таала айткан. Биз бүгүн мусулманмын деп төш кага беребиз. Мен мусулманмын деп кыйынсынабыз. Бирок мусулманчылыктын ичинде өкүмдөр канчалык кармандык бүгүн. Аллах Таала Куран-ы Каримде мурас тууралуу баянда 3 аятта айткан, урматтуу мусулман биртугандар. Биринчиси, фаридатан мин Аллах. Бул мурасты бөлүштүрүп туруп, бул Аллахтын берген парызы деп.
Демек сен мынча ал деди, бул Аллахтын парзы. Сен мынча ал деди, мынча ал, парз. Инналлаха кана алиман хакима. Чындыгында Аллах Таала кимге канча беришти өзү билүүчү, даанышман зат dedi. Экинчи аятка кулак салабыз. Юбайинуллаху лакум ан тадиллу. Аллах Таала силерге үлүштөрдү баяндап берди. Эми ушуну тыштап башка жака кетип калбагыла. Адашып кетүүдөн Аллах силерди эскертип баяндап берди үлүштөрдү дейт. Сен мынча алгын деп өзүң билбей адашып калбаш үчүн Аллах сага баяндап берди. Wallahu bi kulli shay'in alim. Аллах баардык нерсени билүүчү зат. Кийинки бир аятта Аллах айтат: "Мен баъди васияти юса биха удайн." Мурасты бөлүштүргөндө биринчи осуятын карагыла, андан кийин карыздарын карагыла, аларды бергенден кийин анан бирөөгө зыян бербегендей кылып мурасты бөлүштүрүп бергиле. Өз элерине тапшыргыла. Васиятан мин Аллахтан келген бул осуят, Аллахтын буйругу. Wallahu алимун хаким. Аллах билүүчү, даанышман. Урматтуу мусулман биртугандар, ушул 3 аятта Аллах Таала мурас жөнүндө айтты дагы. Ар бир аяттын акырында Аллах билүүчү жана даанышман деген аят сөзүн кошуп берди. Аллахтын билүүчү деген сыпаты бар, жана даанышман деген сыпаты бар. Демек Аллах сен канча алышыңды сага караганда Аллах жакшы билет деген сөз. Аллах коюп берген бая өлчөмдү бурмалап бузуп өзүң башка жака кетпе, Аллах билип турат сени. Эртең кыяматка барганда сен ал мыйзамды бузуп, Аллахтын мыйзамы. Ал жөрөлгөнү бузуп, өзүң каалагандай зулумдук кылып, бирөөнүн акысын жеп койсоң, Аллах билип турат, билгениң барганда жооп бересиң деген. Урматтуу мусулман биртугандар, бүгүн бизде жашоодо ушул мурас илими болбогондуктан, ушул нерсе адилеттүүлүк болбогондуктан канча деген туугандардын отурлору эмне болду? Ажырап бөлүнүп кетип атат. Апасы өткөндө же атасы өткөндөн кийин билебиз, баардыгы ыйлайт, биримдиктүү болуп калат. Бирок бир айдан кийин, 2 айдан кийин ошол үй бүлөгө көз салгыла, байлык бөлүшө албай урушуп аткан жаңжал. Эмне үчүн үйдү бул алып койду? Эмне үчүн машинаны бул алып койду? Эмне үчүн бул малды бул алып койду? Мен алсам болбойт беле? Же балдар келип, сиз алсаңыз болбойт беле? Сиз жакшы карадыңызбы апаңызды? Сиз атаңызга жакшы карадыңызбы? Паланча акем карабады эле го. Деп бая уруш жаңжал чыгат үй бүлөгө. Туугандардын ортосунда ыдыран болуп бөлүм чарылуу. Ошонун бардыгы Аллахтын берген адилеттүү бая мурасы менен бөлбөгөндүктөн. Мурда адамдар мураска келген өтө коркушкан. Бирөөнүн акысын жеп албайын деген. Бүгүн биз өткөндө ушул кичинекей бала эле деп кичинекейине буларды ыраазы кылбай эле берип койгон болсок, кичинекей балага тузак отун жегизген. Адам өлдү, болду, өлгөндөн ал байлык сеники эмес. Аны бирөө келип, мен мындай деп чечкенге эч ким акысы жок. Аллах Таала Кур'анда айткан, бул мындай алдым, бул мындай алдым. Ар бир тууганы, же баласы, же бирөөсү болсо, ким алышты Кур'анда ар бирин эскерген. Бул алат, бул албайт. Бул бар кезде тиги албайт деген. Ошол адамдарга бөлүп бериш керек. Аллах Таала хадис кутсида айтат. Бөлүп берген ошону билген адамдар бөлүп бериш керек. Бүгүн бизде мисалы үчүн мамлекеттик мыйзамда гражданский кодекс деген бар. Же болбосо гражданский право деп коет, юристтер жакшы билет. Атайын ошол жерде мурас деген өзүнүн бир карай турган мамлекеттин эмеси бар, органы. Ошол сыяктуу эле мусулмандарда ошону чечип бере турган бизде аалымдар бар. Муфтиятка барыш керек да, мен ушундай өттү, мен шарият менен ошону чечким келип атат, кантип бөлүп берсем болот? Муфтият барып муфтиден сураш керек. Муфти болгондун кызматына ошол эл келгенде элдин маселесин чечип бериш керек. Күндөрдүн биринде бир аял камыр жуурат үйүндө. Камыр жуураткан кезде күйөөү өтүптүр деген аялга кабар келди. Ошол аял Кудайдан корккан аял, бирөөнүн акысын жебеген аял дароо камырдан колун суруп чыкты, ошол жерде камыр жуурган токтотту. Жанындагылар таң калып, эмне үчүн муну токтотуп койдуң, камырың жуурган, акырына чыгарып койбойдуң дегенде, бул камырда бүгүндөн баштап бизге чогуу башка адамдардын да мүлкү болуп калды. Бирөөнүн камырын, башка бирөөнүн мүлкүн алып мен жеп койбойн деди. Илгери адамдар бирөөнүн акысын, тыйынын, кичинекей камырын жегенден корккон, урматтуу мусулман битүүгандар. Бүгүн биз тилекке каршы, эгер балдары алсыз, бечара кичинекей болгон болсо, биякта битүүгандар келет да каалагандай малын жумшайды. Өтүп кетсе артына калган кутулат деп кичинекей балдарын калтырып, баягы калып кеткен балдардын акысын элге чай бере берет, башкасын кылып берет, баардыгы арам. Ал баланын акысына бала койго жеткенге чейин бирөөнүн тийген акысы жок. Ошон үчүн бүгүн мамлекетте бүгүн бизде жаш бала болсо бойго жеткенге чейин бирөөнү опекун деп коюп үстүнө кароочулук дайындайт да, ошону сен кара чоңойгон. Чоңойгондон кийин калган байлыгын өткүзүп бер дейт. Урматтуу мусулман битүүгандар, Аллах хадис кутса айтат, мен зулумдукту өзүмдүн нафсиме арам кылдым деген. Мен өзүмө зулумдук кылууну, адилетсиздикти арам кылдым.
Силерге да арамдын бири-бириңерге зулум кылбагыла деген. Бүгүн мурасты өзүнүн ордундай бербештик бул зулумдук, адилетсиздик. Эмне үчүн бул баласы аз алыш керек, тиги кызы көбүрөөк алыш керек? Эмне үчүн тиги баласы көп алыш керек, бунусу азыраак алыш керек? Демек, адилеттүү карманыш керек. Ортодо чогуу коюш керек. Азыр ар бир адамдын өзүнүн үлүшү бар. Бул канча алат, бардыгына бирдей бөлбөйт. Бизде бүгүн исламда ушул нерсе бар. Кыз менен баланыкында айырма бар. Ата менен баланыкында айырма бар. Кыз менен бала менен эненикинде айырма бар. Бир туугандардын айырма бар. Ар биринин өзүнүн орду бар, айырмасы бар. Ал жөнүндө сөз кылбайм. Ал жөнүндө айтсак, көпчүлүк сөз узарып кетет, ал убакыт көп болот. Адам өткөндөн кийин артынан калган мурасына байланыштуу кээ бир нерселер бар, урматтуу мусулман туугандар. Адам бүгүн өттү, адам өткөндөн артына калган байлык ал адамга эч кандай тиешеси жок, бүт. Бирок кээ бир акылар бар, ошолор шарият ошол адамга байлап берген. Адам артынан өткөндө артынан калган байлыгынан эң эле биринчи ошол жумшала турган нерсе, ошол адамдын өзүн апарып жерге бергенге чейин кеткен чыгаша ошол жерден кетиш керек. Эгер эч ким көтөрмөсө мойнун. Ошол артынан калган акчасынан биринчи кезекте кетин сатып алып бериш керек. Андан кийин апарып мөрзө кастуу, мөрзө касканга ошол жерден бериш керек, алып барып көмүш керек, болду. Ошол акчадан алып элге чай бериштик арам. Ал кишиге тиешеси жок. Бергиң келет, өзүң чөнтөгүңдөн алып келип бер. Мечит салгың келет, өзүң чөнтөгүңдөн сал. Ал киши өлгөндөн кийин анын акыз ал жерде кепил бар, анан мөрзө каскан адамга чыгашабыз болду. Бүгүн биз урматтуу мусулман биттогандар өзүбүз билбестиктен өзүбүз арам иштерди кылып жүрөбүз, байкабай. Анан дуабыз кабыл болбойт, өнүкпөйбүз, өспөйбүз дейбиз. Ушундай бир этибар калбаган, маани бербеген иштерге батып кетсе кантип биздин дуабыз кабыл болсун? Экинчи бир акы, ал адам өткөндөн кийин артынан бир акчасы калса, башка бирлер карыз болду, ошолорду бериш керек биринчи кезек. Бизде бүгүн жаназанын астында бир сөз чыгат дагы, бирөө мойнун алдын дейт го. Ошол сөз бекерден эмес. Мойнун алганы чыгып карызы мен үзөм деген. Чыкканда дагы чын жүрөктөн айтыш керек, ошону анча муштар уялганын айтып коет. Ал адамга үзүш фарз эмес, бирок ошол адамдын артында калып кеткен нерсесинен бериштик фарз. Акчасы калып кетсе, демек биринчи жарыя кылыш керек. Мен атам кимге карыз эле, апам карыз эле деп бизде отуруп бериш керек. Себеби карыздар болуп кеткен болсо ошол адам кабырда же акыретте кыйналышы мүмкүн. Үчүнчүсү дейт, ошол адамдын осуяты бар болсо, бирөөгө осуят кылып кетсе, мен өткөндөн артынан Кур'ан окутуп койгула, өтүп кеткенден кийин артынан мечит салып кой деп бир осуяттар кылып кетсе, ошол калган байлыгынан биринчи осуятын жумшайт. Ал деген Кур'ан окутуп койсо, өлгөн күнү баягы мал союп деген сөз эмес. Кур'ан алып таратпай элерге же кийин шариатка туура келгенде. Ошол осуяты дагы байлыгынын 3/1 көбүн албаш керек да. Мисалы үчүн бир адамдын 100 000 сом калды дейт. 100 000 сом калган адам 50 000 сом кийин барып туруп бир жерге мечитке садака кылып коюп, осуят кылып мен өлгөндөн кийин десе, анын осуяты ишке ашпайт. Себеби 50 000 100 000-дин жарымы. Шариат эң көп чекти 3/1 койгон. 33 000 да паланчасын берген акысы бар, андан 35 000 берген анын акысы жок. Анын акчасы эмес бул жер болду. Артта калган мураскорлордун акчасы ал байлык. Мурас дегенде бизде элдин баары бүгүн акчаны эле түшүнүп алат, урматтуу мусулмандар. Мурас деген акча да болот, жандык да болот, үй да болот, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктүн баардыгы мурас болуп саналат. Бизде бүгүн бирөө өткөн болсо, балдарынын кээ бирлерине акчасынан берип коет да болду, үйдү бирөө эле калтырып коет. Бул арам. Бая адамдардын акысын алып берген зулум. Ар бирине бөлүп бериш керек. Андан баягы бир туугандар же балдары же баягалары, мурас алып турган адамдары мен ыраазымын, эми кечти ушуга берем десе, ал өзүнүн иши кийин. Алдынан аны мажбурлап туруп берип койгон болбойт. Бүгүн биз кыргыздын салты кичинекей баласын карайт, кичинекей баласын карайт деле берип кое беребиз көп нерсени. Бирок чоңдорго бул зулум болуп калат кээ бир учурда, урматтуу мусулмандар. Бая чоң балким байкушка айткандан уялышы мүмкүн, же ал өзүнүн акысы бар экенин билбейт. Ушундай эгерде ошол адамды чакырып, бардык бир туугандарын чакырып, атаңан калган мурат ушу болду деп бардыгына ушундай бөлүнөт десең, ал балким кайтпашы мүмкүн оюндан. Ал муктаж, ал да жашагысы келет да. Эмне үчүн биз анын акысын алып буга бериш керек? Атаны караштык, кичинекей баланын милдети эмес. Бардык балдардын милдети. Бардыгы бирдей карасын. Ким көбүрөөк караса, Аллахтын астында эртең даражасы ийгирээк болот. Мен ата-энем көбүрөөк карадым, үйдү мен алам деген бул такыр туура эмес түшүнүк. Ошондой эле урматтуу мусулман биттогандар, карыздарды бергенден кийин осуяттан кийин анан калган байлык, мүлк баардыгы ошо мураскорлорго
мамлекет же ошол жердин жетекчиси ошого жоопкерчиликтүү болгон мекеме бөлүштүрүп бериш керек кадимкидей. Мурасты кимден ким алат деген урматтуу мусулман туугандар, асбабул ирс деп коет. Мурас алганга себептеги адамдар. Бардык эле адам мурас ала бербейт. Биринчиси никах же болбосо завжия. Биринчиси никези бар адамдар бири-биринен мурас алганга жарайт да. Күйөө аялынан, аялы күйөөдөн мурас алса болот. Экинчиси ал караба деп коет, жакындык. Үчүнчүсү ал вала кул болчу, кийин азат кылган болсо, ошол азат кылгандан мурас алганга акысы бар. Андан кийин бизде урматтуу мусулман туугандар, мураска байланыштуу дагы бир маселе маванир ирс. Мурас алганга ошол адам татыктуу, бирок бир иштери бар, аны мурастан тосуп коет, ала албайт ошол нерсе себеп. Баласы болсун, өзүнүн бир тууган белинен чыккан баласы, ичинен чыккан, курсагынан чыккан баласы болсун, ошого карабастан кээ бир учурларда ошол баласы апасынан мурас алганга акысы жок. Жакын бир тууган болсун, экөө бир энеден төрөлгөн, бир атадан чыккан балдар, бир туугандар болсун. Ошого карабастан кээ бир учурда бир тууган бири-биринен мурас ала албайт. Шарият тыят андан, жол бербейт. Ошол нерселер кайдылар? Ал биринчи арык. Бүгүн бизде андай нерсе жок, кул ээлөөчүлүк деген заманда. Эгерде бирөө атасы же бир тууганы эркин азат адам, экинчиси кул болсо, кул азат адам өткөндө, эркин адам өткөндө анын байлыгын алганга акысы жок. Бүгүн бизде кулчулук деген заман жок. Экинчиси ал катл амт. Экинчиси эгер ошол мураскер, мурас алып турган адам тиги адамды атайлап өлтүргөн болсо, демек мурасын албайт, шарият андан тыят. Эгер бала атасын өлтүрүп, мурасына байлыгына жетейин деп, атасын эрте өлтүрүп койсо атайын, балага мурас берилбейт. Жана ошондой эле бир тууган өзүнүн эжесин же үкөзүн атайын өлтүрсө, ага да мурас берилбейт. Бул эмне дагы кээ бир адамдар таң калыштуу болушу мүмкүн. Бирок жашоодо көрүп атпайбызбы? Баягы биз эңсеген, сыймыктанган, суктанган батышта мурас алыш үчүн бүгүн тирүү эле атайын өлтүрүп атпайбы балдар? Таң калыштуу деле маселе эмес бул. Үчүнчүсү ихтилафу дин. Мусулмандан капыр мурас албайт, капырдан мусулман мурас албайт. Бүгүн Кудай сактасын, Аллах Таала баарыбызды мусулман кылып, мусулман жаныбызды алсын. Кээ бир адамдардын үйүндө бирөөсү баптист болуп кетти, билебизби? Баптист болуп кеткен адам өлгөн болсо, анын байлыгынан булар мусулман балдары албайт. Жана ошондой эле баптист анын балдары мусулман болуп, бай болуп өтсө да бул баптистке берилбейт. Баптисттен мисал катары айтсам, жалпы капырлар. Себеби экөө дини бөлөк. Ислам бири-бирине жардам берген, диндештерге жардам берет. Урматтуу мусулман туугандар, сөздүн башында айткан эле мурас тууралуу айтканда, бир жарым саатта буну жеткириш оңой эмес. Жана буну жарым саатта кабыл алыш да оңой эмес. Себеби артынан келген маселе буга саат отуруш керек, башта отуруш керек, бир аз талап бар. Бүгүн деле юрист болуш үчүн 5 жыл окуш керек, мени чарчатыш керек. Бизге ошондойго бир эле суроо болот. Андыктан ушул нерсеме токтолуп чектелебиз иншалла. Болгон айтайын деген нерсе ушул мурас менен чечкенде эми үйрөнөлү өзүбүз. Келели, имамга келели, казыга барайлы, муфтийге барайлы. Ошол адам эмне үчүн муфтий? Ошол адам эмне үчүн казы? Мусулмандын ушундай абалдарды чечип бериш үчүн барыш керек да сураш керек, талапты коюш керек. Мен бүгүн ушундай болду, балдарыма адрессиз кылбашым керек. Чечип бер, кандай кылып чечип берейин ар бирине деш. Ошол нерсени жашообузда тирилтели. Бүгүн ар бирибиз мусулмандар ошол динди айтып атабыз, дааватты кылып атабыз. Өзүбүздөн баштап коомчулук оңдобузда, коомчулук оңолбойт, жылбайт астына. Барайлы дагы айтайлы, айткандан кийин анан баягы балдары бир туугандар биз ыраазыбыз, ушул үкөөбүз, акебиз же баланчабыз, ата энебиз карады эле, биз ыраазыбыз, ушуга бердик десе анда ошол адал болду, бердик. А бирок мен бербейм, менин да акым бар десе кадимкидей шарият менен чечип берип анын акысын бериш керек. Субханакаллаху ва бихамдика нашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Бир сууал коюп болобу? Бул ата энебиз өтө электе кыймылсыз мүлктөрдү өткүзүп койсо, жагандай. Же болбосо неберелерин өткүзүп койгондор барбы? Ошолор мурас кандай болот? Бербей барбы кандай болот? Небере өткүзүп койгону ар бирибиз жакшы эле билебиз. Кээ бирлер байлыгын жашыруу үчүн өткүзүп коюшу мүмкүн. Ал жок. Экинчилер чын эле бирөөгө берген болсо, хадия, экинчисине да ошондой башка белек берген болуш керек да. Ал баягы хадия менен кетирип, белек катары ала калды. Ал бөлүнбөйт алып, Жок, ал бөлүнбөйт. Тирүү көзүнө берип алып койгон болсо. Oğlum, bir de şu asal böyle koca bomboy mu şu ballardan da ya bunu verelim. Bakın gelirlere diyor sen başlayan. Tирүү кезинде бөлүп койбойбу дейм. Kendini biraz da olsun. Ошо айтып атам, тирүү көзүнө бөлүп койгондорун алат, алып калат. Бөлүп койгону алып кала берет. Бирок өлгөндөн кийин калганын
бул ал деген жок болду. Мен өлгөндөн кийин мына буюмдар бул алсын деген жок болду. Түшүндүңбү? Мен өлгөндөн кийин буюмдарын чоочун адамдарга осуят кылса боло берет, бирок өзүнүн балдарына кылса, булардын уруксаты жок, ала албайт. Себеби бирөөнүн аркасына ичке кирип кетти. Өлгөнгө чейин айтса болор экен да. Өлгөнгө чейин бергенде болгон адилеттүү кылып бериш керек, урматтуу мусулман туугандар. Бул балаңа жакшысын берип, тигиге жаманын берип койбо. Өмүр бою булга кайт. Кече ушул мураска байланыштуу бир нерсени окуп атып, бир устаз айтат, мага бир жолу бир эркек адам келди. Келип окуяны айтып берип атып, мурас жөнүндө. Оозунан чыгып кетти дейт. Атам өлгөндөн баштап бүгүнгө чейин атам каргайм дейт. Себеби адам адилеттүү кылып байлыкты бөлүштүргөн эмес болчу дейт. Мусулман ошол адам. Арабызда балким ошондойлор да чыгып калат, ким билет. Ошого балдарга бергенде, берип койсо болор экен дебестен, адилеттүү кылып, карап ошону так кылып бөлүштүрүүгө аракет кылыш керек. Мураска байланыштуу анан кийин ошол муфтий казыларга суроо берет.